Бишкек Ош трассасы аркылуу жумасына жок дегенде 2-3 ирет каттаган Махмут Азизов мындагы жол азабы менен жакындан тааныш. Былтыр күздөн тарта жолдун абалы өтө начарлап кеткендиктен ал Жалал Абадка бир барып келгенче бирден дөңгөлөгү жарылып турарын айтат. Азыр мына жолдун ямаларын көрүп атасыңар. Кээде катуу түшкөндө ушу дөңгөлөктөр айрылып кетип атат. Дискалар ийрилет. Анан ушу разгон жоготобуз. Бири-бирибизге помех берип калабыз ушу машиналар ары өткөндөргө, бери өткөндөргө. Тапкан акча азыраак Кудайга шүгүр бала чакабызга алып барабыз. Анан кайра эле машинага чаптайбыз. Мына момда көрүп атасыңар, мына азыр нары бери болуп. Жолдун жаманынан мына покрышкалар да айрылып атат. Дөңгөлөктөр. Илеген ямалар бар жолдо. Жолдун сырын билбегендерге бул жак өтө кооптуу дешет айдоочулар. Өтө тез ылдамдыкта келе жаткан унаанын дөңгөлөгү катуу жабыркап, таптакыр жараксыз абалга келиши ыктымал. Перевалма төө ашуудун тиягы да биягы да аябай начар болуп кеттир. Бизге окшогон карыя кишилерди аябай кыйнап кое турган болуптур. Тез аранчта оңдош керек бул жолду. Жолго акыры канча каражаттар түшөт, транспорт налогдор түшөт. Ошого караганда жолду караган жана чиновниктери жолго более жакшы мамиле жасап жолду оңдош керек да. Эмесе канча техникалар бүтүн ходовойлорун бүтүн эзип өлтүрөт да бүт. Вообще ямалар көп болуп карабай коюшту да. Деп ашылууч. Сусамырда канча жолу дөңгөлөктөрдү жардык. Кудайга шүгүр азыр сусамырды кичине жасап коюшту. Деп ашылууду да жасап койсо жакшы болмок. Түндүк менен түштүктү байланыштырган жолдун мындай аянычтуу абалга кептелишинин себептери көп. Кышкысын тиешелүү кызматтар кардан тазалап турса мынчалык болмок эмес дегендер бар. Көпчүлүгү ири габариттүү унаалар тиешелүү норманы сактабай, ашыкча оордуктагы жүктөрдү алып өткөндүгүнө байланыштуу дешет. Белгилей кетсек, Бишкек Ош жолунан 40 тоннадан ашуун жүк алып өтүүгө 2012-жылы тыюу салынган. Бирок оор жүк ташуучуну айдагандар ашып калган салмак үчүн кошумча каражат төлөп коюп өтүп жатканын айтышат. 10 тонна уруксат болсо, анда эми ал майда чүйдө жүк тартканда билинбей калат да 1 тонна ашып кетиши мүмкүн. Ал 1 тонна үчүн ал өзүнчө акча төлөйт. Дагы дополнительно да. Болбосо такыр өткөрбөй койсо, анда баардыгын өз убагында санап, мен киминче тонна мындан ашык болуп кетти деп эсептеп туруп салышат да. Буга чейин бул жолдон өткөн оор жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларынан ири суммадагы пара алып жатып, бир нече жетекчилер кармалып кызматтан айдалган. Андан кийин бул көрүнүштү жоюу боюнча өкмөттүк комиссия да түзүлгөн эле. Бирок бул деле жашыруун бизнести токтото алган жок дешет айдоочулар. Ал бизнестен тышкары мыйзамдуу жол менен түшкөн каражаттар да кайда жумшалып жатканы тууралуу так маалымат жок. Мына бул Сосновкадагы көзөмөл өткөрмө пунктуна бир күндө 150 миңден ашуун унаа ары бери өтүп турат. Анын ичинен 60 миңден ашууну оор жүк ташуучу унаалар. Ири габариттүү машиналардан 250 сомдон, ал эми жеңил унаалардан 45 сомдон алынганда эле суткасына 1 миллион сомдон ашуун каражат чогултулат экен. Бул каражаттын бөлүгү туннелди талаптагыдай абалда кармап, оңдоп түзөп турууга кетет экен. Бирок түшкөн акчанын калган бөлүгү деле жолду оңдоого кенен жетмек дешет айдоочулар. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.